Кыргызстанда акыркы сутканын ичинде коронавирус жана пневмониянын кесепетинен адам өлүмү катталган жок. Кече жана мурунку күнү да адам өлүмү катталган эмес. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, марттан бери өлкөдө 1058 адам көз жумган. Алардын ичинен 264 адамдын дарты, лабораториялык 794 адамдын дарты клиникалык эпидемиологиялык жол менен тастыкталган. Бүгүн 29 августка карата Кыргызстандын аймагында COVID-19 менен жаңы 125 бейтап катталды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, пандемия башталгандан бери өлкөдө жалпы 43712 адам катталган. Жаңы катталгандар: Бишкек 30, Ош 2, Чүй облусу 8, Ош облусу 12, Талас облусу 6, Нарын облусу 1, Ысык көл облусу 13, Жалал Абад облусу 31, Баткен облусу 22. Бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда: Бишкек 129, Ош шаары 13, Чүй облусу 11, Ош облусу 15, Талас облусу 2, Нарын облусу 4, Ысык көл облусу 18, Жалал Абад облусу 21, Баткен облусу 34. Бардыгы болуп бир сутка ичинде 247, жалпы 37973. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 3 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бишкек шаары 1, Жалал Абад облусунда 2, ал эми бир суткада 5 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Үй карантининен 11 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3126 учур катталды. Алардын ичинен 2440 медкызматкер айыкты.